Урматтуу Айбек Жанышбекович, мына кечээ маалымат чыкты, жол кирени мэрия 40 сомго көтөрөт деп. Ушул боюнча маалымат берип койсоңуз, бул туура маалыматпы, же ушундай пландарыңыз барбы? Дифференцированный тариф деп коет, накталай төлөмдөргө биз ушул 40 сомго чейин көтөрөлүк деген чечим долбоорун коомдук талкууга чыгардык. Себеби эмнеден? Биринчиден биз бүгүнкү күндө накталай эмес төлөмдөрдүн көлөмүн көбөйтөлүк деген максатта кылып атабыз. Мына акыркы учурда силер дагы көп болуп атасыңар, бир нече жолу Жогорку Кеңештен дагы бул маселе көтөрүлгөн. Бул автобустардын, айдоочулардын ушу автобустун айдаганы боюнча. Анан кийин накталай төлөм болгондо буларга тилекке каршы биз план койгонго муктажбыз да, себептен де сол чөнтөккө эми акчалар кетип аткандыктан биз план коебуз. Ошол планды аткарыш үчүн айрым учурда булар автобусту катуу ылдамдык менен айдап, бири-бирине тоскоолчулдук кылып ушундай иштер көрүнүштөр болуп атат. Анан эл аралык тажрыйбаны көтөрсөк, негизинен ушул накталай төлөмдөр көлөмү мында 100%, 200% жогору болот экен да. Ошондо элдер көбүнчө ошо накталай эмес төлөмдөргө өтөт деген максатта кылынып атат бүгүнкү. Накталай эместин тарифи канча калды суммасы? 17 сом бойдон калат, ал өзгөрүлбөйт. Өзгөрүлбөйт ал. Өзгөрүлбөйт. Андан сырткары азыр биз дагы долбоорлорду иштеп чыгып атабыз. Ал жерде бир киши эгер 2-3 жолу автобуска отуруп бир убакытта бир жерге жетүү максатында эгер 2-3 жолу автобуска отура турган болсо, бир эле жолу төлөнөт деген ыкмаларды иштеп чыгып атабыз бүгүнкү күндө. Эми негизи биз баары безнал накталай эмес көтүш керек. Эми баарынын бул мезгилдин талабы. Бирок жана план койгонуңузда туура эмес да. Ошонун жолун тапсаңыздар. Эми бири-бири менен план толтурабыз деп, бири-бири менен жарышып, мына кечээ кырсык болду. Канча автобус авария болуп атат. Ушунун жолун план эмес башкача карабайсыздарбы? Же бирден кондуктор коюңуздар. Эми адамдын өмүрү, автобустун баасы билесиз да. Кандай чыгым болуп атат? Ошо айдоочуга план койбой эле коесуздарбы? Биз дагы бул иш боюнча көптөгөн ыкмаларды колдонуп атабыз. Эми ал жерде кондуктор, контролер биз коюп текшерүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Андан сырткары камералар да койдук. Бүгүнкү күндө ошол жана эсептөө фиксация кыла турган нерсени да коюп атабыз. Ушу пассажир потокту эсептеш үчүн. Ошо эгер анын баары иштеп калган болсо, бизде план деген маселе болбойт. Ошо планды алыңыздар, айдоочуларда күнөө жок. Ал айдоочу деген айлыкты алып эле аман эсен жүргүнчүн жетип бериш керек. Башка жолун таппасаңыздар бул кырсык боло берет. Бири-биринен жарышып, тар жолду көрүп атасыздар. Бул туура эмес. Ошону карап берсеңиздер. Рахмат.